Салам достор, Кыргызстан стейблкоин чыгарып атыптыр, ошол боюнча информация берип кетейин. Стейблкоинден эмне, Кыргызстан кандай выгода алып келет ошол боюнча. Муну көп адам түшүнбөйт экен, кээ бир ойлошот экен, отмывание кылып атабыз, отмывание кылып кетишет, анан алдап кетишет, тинтип кетет, анан электричество кетип алат, мынтип алат, тинтип алат, короче. Кандай пользалары бар, ошолор боюнча айтып берем да. Кыргызстанда эки стейблкоин чыкты, бирөөсү сомго байланган, экинчиси долларга байланган. КГЗТ деген сомго, USDKG деген долларга. Если долларга байланган дегенде кандай? Бул стейблкоин, бул цифровой валюта, просто цифровой. Валютанын цифровой да. Доллар түшсө тоже ошо USDKG чөт, көтөрүлсө. И сомдо да КГЗТ. Сом түшсө тоже КГЗТ чөт, көтөрүлсө чөт, тоже көтөрүлөт да. Бул байланат просто, бул цифровой ошо валютанын эле. Бул блокчейнден алынып жасалат. BNB деген альткоин бар, ошонун блокчейнин колдонуп, ошол жана Binance'нын основатели ошол жардам берип атат. Ошонун аркасынан бул стейблкоинди чыгарып, пилотный проект кылып, азыр чыгарып атат официально Кыргызстан. Муну көптөгөн мамлекеттер өзүнүн стейблкоиндары бар. Американыкы Chaser, USDT колдонот. Бул Chaser'ди уксаңар керек. Муну бизнесмендер көп колдонот. То есть акча ошол которгондо ошо Chaser менен которот. Мен да ошо Chaser менен котором да. Бул электронный доллар. Доллардын электронный стейблкоину бул Chaser азыркы официальный. Если уккан болсоңар керек. Мисалы Сальвадордо биткоин колдонушат. Кытайда өзүнүн валютасы чыгып атат. Казакстандан недавно чыкты. Казак тоже стейблкоин. Да, көптөгөн мамлекеттерде, Кытайда чыгып атат, Гонконгдо тоже пилотный проект, Южный Кореяда да тоже вонго байлап чыгарып атат. Аргентинада песого байлап стейблкоин чыкты. То есть ар бир мамлекет уже кабыл алып бул стейблкоинди. Бул кандай выгода алып келет Кыргызстанга? Биринчиси, азыр буга чейин SWIFT дегенди колдонуп келебиз. Кыргызстандын 20-30% ВВПсын бул мигранттар көтөрөт да. Эми цифра менен алганда 4 миллиардка, где-то 4 миллиардка чейин жылына акча которушат мигранттар. Бул Америка, Кытай, любой Европада болушу мүмкүн, ошолор Кыргызстанга көп акча которот да. Ошол которулганда, мисалы, любой евромуз сомго айландырыш үчүн SWIFT колдонот да. SWIFT колдонгондо 3-4%ке чейин комиссия алып калат. Ал жөн эле воздухка комиссия төлөй бербеш үчүн бул стейблкоин жардам берет да бизге. Стейблкоин 0,02% эле комиссия алат да. То есть даже это считается бесплатно. Даже сен миллион которосуң, миллиард которосуң, неважно, ошол эле комиссия 0,002 комиссия алат. И моментально и скоростной бат которулат да. Эми достор, ошол SWIFT-ке акча төлөй бербейли деп ошол стейблкоинди ойлоп чыгарып атышат. Бул кимге выгодно? Мигранттарга и инвесторлорго, чет жактагы инвесторлорго да тоже выгодно. Аларга не выгодно? SWIFT менен акчасын там сомго айландырышчы. Ошон үчүн муну стейблкоинди ойлоп чыгарып атышат да. Бул бир выгодасы. Еще айтып кетейин, айтышыңар мүмкүн, мисалы Европада жүргөндөр биз пейсент колдонуп атабыз, ал жакта 1 евро там комиссия алып атат го деп. Жок, 1 евро комиссия алат, но силерге невыгодный курс предлагать этет пейсент. Бул сом менен доллар же евро секунд сайын өсүп көтөрүлүп турат. Азыр 100 болсо, бир 5 мүнөттөн карасаңар, бул 102 болуп кетиши мүмкүн да. Бул графикта секунд сайын өзгөрүп турат. Ал пейсент болсо өзүнүн эмесине карап туруп 101 болот болсо, мисалы 99 или наоборотунан невыгодный курс өзүнө ылайыктап туруп невыгодный курс предлагать этет, биз ошо менен которуп атабыз да. Ошондой достор, невыгодный курс менен которуп атабыз. Ал жакта ойлоп атабыз, там 1 евро комиссия төлөп атабыз, нет, андай эмес. Стейблкоин чыга турган болсо, стейблкоин менен эле кандай еврону стейблкоинге конвертация кылабыз, жана кыргыз стейбл сомго там бесплатно конвертация кылабыз. Ошо менен 0,02% ошол комиссия менен которуйбуз да. Бул самый выгодный курс менен кайсыл моментально кайсыл курс предлагать этет, ошо менен которобуз да. Бул жакшы. Экинчиси, коррупция азаят достор. Мисалы азыр ар бир областка акча бөлгөн да государство. Анын канчасы каяка кетип атат, кимиси там жеп кетип атат,
таппай калып атат мамлекет. Каяка кетириң, эмне кетириң ызы чогуп там, короче, бири-бирин камашып элечи. Эми стейблкоин менен цифровой сом которот. Ошол боюнча распределение кылганда блокчейнде бүт көрүнүп турат. Стейблкоин кыргыз сом каяка кетип атат. Ар кайсыл кошелькке канча сом, канча кайсыл датада кетип атат, полный көрүнүп турат да. Коррупция кыла алышпайт да, бул вообще даже отмывание ошол нерселерди вообще кыла албайт бул цифровой стейблкоин чыкканда. Ошонусу менен выгода. Эч кандай бул блокчейн улуктан эч ким взломать этип кете албайт. Чейзерди уктуңар беле достор? Чейзер деген американский долларга байланган чейзер бар. Бул американский валют доллардын цифровой бул чейзер деп аталат. Бул көп угуп калышыңар мүмкүн да. Ошол мисалы көптөгөн мамлекеттер кабыл алып атат. Ошол достор, көп убакыт болуп кетти. Кийинкисин дагы эсле эметсеңер, комментарий жазсаңар. Мисалы башка эмелер, криптовалютанын башка да функциялары бар да, ошолор эмне кызмат аткарат да, кененирээк маалымат берем. Там Binance'дын основатели ким, ал кандай, ошол стейблкоин боюнча да информация берем. Все, салам алейкум достор. Комментарий жазып, лайк басып, подписаться болуп калыштып, кийинки видеода силердин чыгышы.